Бул суроону бергенден өзүм деле уялып жатам дейт. Туңгуч президентибиз Акаевдин да, экинчи президентибиз Бакиевдин да кадырына жетпедикпи? Алла элибизди бүтүндө жазалады. Акыркы убактарда мамлекетибизди жеп жутарлардын коррупциянын гүлдөп өскөн мезгилисе жаңылышпайбыз. Биздин бийликтеги чиновниктер жесем, алсам, жутсам дегенде башканы билбей калды. Ошондой эле биринчи, экинчи муфтилердин баркын билбесек керек. Бул да Алланын бүтүндө элибиздин жазасы болду. Айтыңызчы, улуу майрамыбызда бүтүндөй кыргыз эли битир садака берет. Биздин урматтуу Максат Ажы кандай жолдор менен 3 жылдын ичинде ушунчалык байлыкка жетишкен? 20 чакты укмуш үйлөр, Аравияда ресторан бар деп угуп жатабыз. Бул жөн гана кара пиар дебеңиз. Бул аброй алып келеби, жокпу? Бир Аллага койдук. Жеп жутарлар жесин, ичсин, тойсун деп карап олтура берсек, 2023 жылы алайды же нарынды Кытайга карматып коюшубуз керекпи? Исхак Раззаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. Бийликтегилер жана элибизде бул сөздөр кабыл алынат. Алар элибизге үлгү кылып, жеп ичип, тоноп, дүйнө мүлкү менен көрүнгүсү келет. Ушул садака битирди толук эли жерибизди, мекенибизди коргоо үчүн, Кытайдын карызынан кутулуу үчүн топтосок болбойбу? Жеп жутарлардын, бийликтегилердин чөнтөгүнө топтошубуз керекпи деген суроо экен. Чындыгында биздин бир эмес 2 падышабыз сыртта жүргөн биз үчүн уят. Жаманбы жакшы биздин башыбызда болгон. Саясат кылып атышат барды. Ошон үчүн Акаев дагы, Бакиев дагы менин пикиримде Кыргызстанга келиш керек. Эгер кайсы бир деңгээлде бир жаза туура эмес кылса, сот алдында жооп берсе, Кудай алдында сөзсүздөрдө жооп берет, бирок алар келиш керек. Урматтуу бир тууган, анткени кызмат кылган өз убагында катачылыгы бар. Мисалы үчүн Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Отун Батанбаевдин убагында азырга чейин дин жаатында бизде эч кандай проблема болгон жок. Мен молдомун. Менин ден баамымда ушулардын бардык Акаевден баштап бири дагы динге жаман мамиле кылган жок, урматтуу бир тууганым. 35 мечитибиз бар эле, ушулардын убагында 2,5 миң мечит болду. Айт намаз мечитте 2 саат окуйт эле, азыр 200 миң адам айт намаз кудашатта окуйбуз. 200 миң адам бир окуйбуз. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн мен булардын баардык урматым терең. Анан Максат Ажы боюнча мен дагы муфти болуп иштегем. Бизде 6 миллион адам бар дейбиз. Анын миллиону силер биякта жүрөсүңөр, 5 миллион калды. 5 миллиону канчасы жаш балдар? Канчасы мусулман эмес? Канчасы орозо битир эмес, Кудайдын өзүн тааныбаган, бирок мусулманмын дегендер? Канчадан мусулман окуйт бизде? Экинчиден, орозо битирдин баары муфтиятка бербейт. Биз айтабыз, муфтиятка бербегиле. Орозо битирди, тааныштарыңарга, кембагалдарга, жарларга бергиле, бизге бербегиле деп айтабыз. Анан бере турган жер таппай калсаңар, атайын сандыкка таштагыл, ошону чогултуп, анан биз бөлүп беребиз, биз силерге жардам берүү үчүн деген сөздү айтабыз. Ошого 6 миллионду 20га көбөйтсөң мынча миллион ушунча болуп кетет деген сөз ал жөн эле жомок. Андай сөз жок, урматтуу бир тууганым. 50 миллион сомго чейин топтолот. Ош топтолгондо аны биздин медресебиз бар, студенттерибиз бар, 70 медресебиз бар. Ошолордун свети, суу, тамак ашы деген бар. Андан башка 2,5 миң мечитибиз бар, урматтуу бир тууганым. Анан жетинчи арыз жазып ошолорго бөлүп берет. Канча түшкөндүн бардыгы муфтияттын сайтында жарыяланган, кимге канча тыйын берилген жарыяланган, ал жерден бир тыйын жей турган мүмкүнчүлүгү жок. Буга мен гарантия берип айтам. Максат Ажы боюнча, Максат Ажы менден 2 жаш улуу киши. Бул киши муфти болгонго чейин өзү бай болчу. Ислам медресесинде окуп атканда бул киши Селгоз академияда окуйт эле. Ошондо келгенде Бишкектеги 2 эле куртканы бир ушу кийет болчу. 2 эле тумакты ушу бири кийет болчу. Ошондо акча алмаштырып, ошондо эле бай адам жигит болчу бул. Муфти болгонго чейин бай болчу. Үйлөрүн дагы билебиз, башкасын дагы билебиз. Ал азырга чейин бизнес кылган адам, урматтуу бир тууганым. Мен ага ишенгим келбейт. Аравияда мындай бар экен, тиякта мындай бар экен. Балким ошо Аравияга биздин ажылар барганда ошолорго уюштуруп, ушундай даярдап бергендир. Биз деле даярдап берчүбүз. Ушул жерден тамак аш даярдап, тияктан тамак аш беребиз деп, аны ар ким жаза берсе, далил жок айта берген болсо, бул окшошо берет экен да.
Ал туура эмес маселеди айтат элем мен. Актаган жерим жок, бирок жана айтылып аткан маалыматтар боюнча ал киши ошол муфтий болгонго чейин өзүнүн тыйыны кадимкидей көп Кыргызстандагы биздин өзүбүздүн байларыбыздын бири болчу. Абдушукур Ажы ушинтип айтчу. Абдушукур Ажы билесиңерби? Мынагы Томск деген жерде гектарлап картошка, пияз, сабыз айдайт дагы Кыргызстандагы бардык медресеге картошка менен камсыз кылат. Ушактан апарат контейнер машина менен. Чоң жанагы КАМАЗ машина менен. Омскийде картошка, сабыз, пияз гектарлап жерди айдап, шериктеш болуп ушинтип иш кылат, урматтуу бир тууганым. Чоңдорду айта албайм кандай экенин, бирок биздин молдор мына ушундай. Максат Ажынын өзүнүн бал челектери бар. Илгертеден бал апарчу. Сатканын билет элем мен. Сарташ менен иштеген бизнестер бар, аны дагы билет элем. Пакистанда окуган тил билет экен, Япониядан машина алып келип саткан бизнесин дагы билет элем мен. Мына Сүйүн Ажын досум. Ушунун Читада Кытайдан товар алып келип, байпак сатып, башка сатып иш кылган магазиндерден кайсы болду айтсаңар мен бардыгын билем. Бардыгы мына ушундай. Ошон үчүн бул айткандардын бардыгы жок. Анан көп үй деген ал жалган сөз, бирок 5-6 үй бар экенин билебиз. Ал анда дагы татып тонгон нерсеге канча медресени балдарды баккандыгын билебиз. Бул чоң алымдарыбыздын бири. Ошон үчүн мындай бир этият болушубуз керек. Анан орозо бүтүр көп чогулган күндө деле Кытайдын карызына бергенге болбойт. Ал кембагалдардын акысы. Карыз алганда төлөсүн. Азыр төлөп атышат уже. Мына президент камап, кулагынан жетелеп барып камап атат, бар төлөп атат, иншалла кутулуп калабыз.